Бул сүрөт 1993 Судан мамлекетинде Кевин Картер аттуу сүрөтчү тарабынан тартылган. Бул эмгек үчүн ал фотограф Жозеф атындагы премияны алып, мактоого татаган. Ал эми сүрөттүн тарыхы тууралуу айтсак, ачкалыктан кыйналган жаш кыз Бириккен Улуттар Уюмунун лагерине чейинки 1 чакырым аралыкты жөрмөлөп барган. Сүрөткө тартып бүткөн соң эч бир жардам бербестен кетип калган. Бул сүрөт дүйнө коомчулугунда чоң талкуу жаратып, ага эки жырткычтын ортосунда деген ат берилген. Ооба, чындыгында эле ачкалыктан алы кетип, өлүм алдындагы бул наристени фотоаппаратына тартыш үчүн аңдыган сүрөтчү менен анын өлүмүн күтүп турган тарп жоорунун кандай айырмасы бар? Сүрөтчү арадан 3 ай өтпөй, жашоосундагы кризистен улам өз жанын кыят. Өлүм алдында жазган катында: "Мен бул жашоодон тойдум. Көз алдыма ар дайым ачкалыктан өлүп жаткан балдар, оорукчан адамдар кетпей турат. Ал кыздын тагдыры эмне болду экен?" деп жазган.